Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад коллежи. Башталгыч класстарда окутуу адистиги үчүн педагогикалык чеберчиликтин негиздерин окутуу предмети. Педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмүнүн окутуучусу Козуева Кимия Зулпиевна. Сабактын темасы педагогикалык баарлашуу. Мазмуну: педагогикалык баарлашуунун функциясы, педагогикалык баарлашуунун структурасы, педагогдун баарлашуу жана башкаруу стилдери. Сабактын максаты: педагогикалык баарлашуу түшүнүгү боюнча маалымат алышат, педагогикалык баарлашуунун функциясын жана структурасын талдашат, педагогдун баарлашуусундагы башкаруу стилдерин бири-биринен айырмачылыктарын салыштырышат. Күтүлүүчү натыйжалар: педагогикалык баарлашуу түшүнүгү боюнча маалымат аласыңар, педагогикалык баарлашуунун функциясын жана структурасын талдай аласыңар, педагогдун баарлашуу жана башкаруу стилдерин бири-биринен айырмалап, салыштыра аласыңар. Педагогикалык баарлашуу окуу процессиндеги мугалимдин окуучулар менен болгон өз ара таасир этүү жана мамилелешүү учурундагы социалдык психологиялык система. Башкача айтканда, мугалим менен окуучунун сабактагы жагымдуу психологиялык жагдай түзүүсүнө багытталган мугалимдин кесиптик баарлашуусу. Мугалимдин баарлашуусу окуучулардын маанайын кубанычтарга бөлөп, сый жана талаптуулук менен мамиледе болуу зарылдыгын жаратат. Мугалимдин эффективдүү кесиптик иш-аракетинин негизи болуп, ийгиликтүү педагогикалык баарлашуу болуп эсептелет. Окуучунун социалдашуусунда, инсандык өнүгүүсүндө негизги ролду тарбиялануучулар менен окуучулар педагогикалык максатта баарлашуусу болот. Макаренко мындай деп эскерген: мугалимдин баарлашуусу окуучулар менен болгон мамиледе сый жана талаптуулуктун болушуна шарт түзүүсү маанилүү. Эгерде туура эмес жүргүзүлгөн педагогикалык баарлашуу окуучулардын кептик ишмердүүлүктөрүндө, эске тутуу жөндөмдүүлүктөрүндө кемчилдиктерди жаратууну шарттайт. Педагогикалык баарлашууда коммуникативдик, интерактивдик жана перцептивдик аракеттер ишке ашат. Баарлашуунун жалпы функцияларына төмөнкүлөр кирет. Айлана чөйрөнү таанууну белгилөөчү таанып билүү функциясы. Аңгемелешүүгө жана маалыматка болгон мамилени көрсөтүүчү эмотивдик функция. Окуучунун социалдык сапаттарды калыптандыруучу тарбиялоочу функция. Баарлашуунун жардамы менен иш-аракетти координациялоочу, кыймыл-аракетке түрткү болуучу, жөнгө салуучу функция. Өз мүмкүнчүлүктөрүн актуалдаштыруу процессин козгоочу, өзүн өзү актуалдаштыруучу функция. Демек, жогорудагы функциялар өз милдеттерин аткарууда мугалим менен окуучунун ортосундагы баарлашуу ийгиликтүү ишке ашат десек, жаңылышпайбыз. Педагогикалык баарлашуунун структурасы. Педагогикалык процесстеги педагогикалык баарлашуунун структурасы төмөнкүлөрдү өзүнө камтыйт. Прогноздоо. Бул класс менен баарлашуунун модели аудиториялык билимди талап кылат да, мугалимдин билим берүү ишмердүүлүгүнүн мүнөзүн, татаалдыктардын жаралышындагы иштөө динамикасын камтыйт. Башкача айтканда, сабакка болгон даярдыктын, материалдардын ойду толук чагылдырууга багытталышын камсыздаган окуучу менен мугалимдин ортосундагы ар түрдүү кырдаалдык учур. Коммуникативдик чабуул класстын активдүүлүгү үчүн багытталган техникалык керектөө, өздүк презентациялоо жана катыштык таасир. Мында окуучулардын сабак учурдагы техникалык каражаттарды колдонуусу, өз түшүнүктөрү боюнча презентациялоосу чагылдырылган. Процесске киришүүдө баарлашууну башкаруу. Бул учур
окуучулардын айрым биргичтиктерин толуктоо, инициативаларын жаратуу жана диалогдук пикир алышууну уюштуруу, ой корутундуларды тууралуу жыйынтыктоо, ишмердүүлүк учурун модельдөө жана баарлашуу системасын анализдөө, окуучулардын баарлашуусун максатка, жыйынтыкка карай багыттоо. Кан Каликун аныктагандай, баарлашуунун структурасы мугалим менен окуучулардын ортосундагы сабак учурундагы өз ара баарлашуусу жана сабактын максатын жыйынтыктоо жана бышыктоо учурун чагылдыруу болуп саналат. Педагогдун баарлашуу жана башкаруу стилдери. Баарлашууда эки тараптуу бөлүнүү бар: мамиле жана таасир этүү. Бул түшүнүктөр муз тоонун суу астындагы жана суу үстүндөгү бөлүктөрү сыяктуу. Анын суу үстүндөгү бөлүгү көрүнүп турат. Анын сыңары баарлашуунун көрүүгө мүмкүн болгон бөлүгү кептик жана кептик эмес таасир этүүдөн турат. Ал эми тереңдиктеги бөлүгү сыяктуу көзгө урунууга мүмкүн болбогон бөлүгүндө талап, мотив, кызыгуу, сезүү камтылат. Алар баарлашууга түрткү берүүгө багытталат. Баарлашуунун стилдерин 3 топко бөлөбүз: авторитардык стиль, демократиялуу стиль жана либералдык стиль. Баарлашуунун авторитардык стилине токтолсок, педагогдун группалык ишмердүүлүктөрүндөгү мугалимдин үстөмдүк кылуучуру. Бул учурда таасир этүүнүн негизги формасы буйрук, көрсөтмө, сөгүш жана башка ушул сыяктуу цитаталарды колдонот. Мугалимдеги баарлашуунун мындай сапаты окуучуларда өз алдынчалуулукту, активдүүлүктү жокко чыгарып, агым менен карагуучу инсандарды тарбиялоого негиз болот. Демократиялуу стиль. Бул стилде педагог окуучуларды ишмердүүлүккө максаттуу, аң сезимдүү түрдө багыттап, ага жетишүүнү камсыздайт. Ар бир катышуучуну активдүүлүккө үндөйт. Бул көрүнүш окуучуларда өзүнө ишеним жаралат, өзүн өзү башкарууга калыптанат. Бул стилдеги мугалим белгилүү ченемде тапшырмаларды берип, жеке кызыгуу жана өзгөчөлүктөрдү негиздеп, активдүүлүктү калыптандырат. Мындагы негизги баарлашуунун формасы сурануу, кеңеш берүү, маалымат берүү болуп саналат. Үчүнчү бөлүгүбүз либералдык стиль. Бул анархиялык, көрүп билип туруп кылмыштуулукка жол берүү. Педагог окуучулар коллективине жолтоо болбоого аракет кылат. Суроолоруна формалдуу жооп берет. Активдүүлүктү талап кылбайт. Бул стилдеги мугалимде авторитет тууралуу сөз кылуу зарылдыгы жок. Окуучуларда тайкылык жаралат. Сабактын максатына кайрылсак, баарлашуу жана баарлашуунун функциясы, структурасы жана педагогдун баарлашуудагы башкаруу стилдери боюнча маалымат алдыңар. Стилдерди бири-биринен айырмачылыгы салыштыра алдыңар. Үйгө тапшырма. Өтүлгөн лекциялык сабактан тест түзүп, абийинге жүктөп койгула. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.